быйыл өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп, бир катар иш-чараларды өткөрүп, көз карандысыздыктын маани маңызын, аны бизге тартуулап, мурас кылган ата-бабалардын басып өткөн байсалдуу жолун барктап, даңктоого аракет кылдык. Мына ушундай ары узак, ары татал жолду басып өтүп, мекенинин эгемендиги жана элинин эркиндиги үчүн каруусун казык, канын азык кылып, кийинки урпактарына керемет кыргыз жерин мурастаган кадимки Манас, Барсбек баштаган бабаларыбыз болгон. Алардын аттары узун элдин уучуна, кыска элдин кыйырына кыйла белгилүү. Жаралгандан эле куюлуштура сүйлөгөн, уйкаштыра ыр айткан элибиз алардын басып өткөн нарыктуу жолун даңазалап, ырдап олтуруп, каада салт, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, жалпы эле жашоо философиябызды чагылдырган ааламда теңдеши жок Манас дастанын кошо таберик кылып тартуулаган экен. Мына ошол ата-бабаларыбыздын ыйык табериги болуп саналган улуу баян жаңырып жатканда Айкөл Манастын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөздөрү ата-бабаларыбыздын мамлекет түптөөдөгү чеберчилиги, улут куроодогу тажрыйбасы гана эмес, биз үчүн айтылган керез, бизге тагылган милдет, урпактардын алдына коюлган парыздай сезилет. Байыркы бабалардын бөлүнбө кыргыз бөлүнбө деген урааны азыр дагы кыргыз аттуунун жүрөгүндө сыр болуп туюлуп, азыр дагы атуулдук, аруу сезимди козгойт. Мына ушундай мекенчил сезим канында ойногон Жусуп Абдрахманов атабыз өз кезегинде бүткүл өмүрүн кыргыз улутун калыптандырып, мамлекет курууга арнаган тура. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазипа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал суноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каныят айткан жери бар. Ошону менен катар кезинде Совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө 2 жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангыс эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жаздымда калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыкканын, анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт. Жараткан ага советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысында буйрат. Бирок ал өкмөт башчылык кызмат жөн эле кызмат эмес, аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстанды ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшөт. Ошону менен катар кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр акыры келип өз башына тиерин туюп, көрөгөчтүк менен кооптонуусун да айткан. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөдү. Минтип айтканымдын себеби, ал киши 1930-жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн түз салым кошту. Биз бүгүнкү муундун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин, ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, Жусуп Абдрахмановдай кемеңгер инсаныбыздын жаркын элесин эскерүү жана анын 120 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги уюштуруу комитетти түзүп, бир катар иш-чараларды жүзөгө ашырууга жетиштик. Ушул жылдын 31 августунда Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наам ыйгарылды.
Муну менен биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнө негиз салып, жол чапкан Жусуп атабыздын арбагынын алдында бир эсе жеңилдеп, бир эсе парызыбыздан кутулгандай болдук. Урпактарына улуу мурас калтырган, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калган адамдын кылымга тетээрдигин баалоо менин энчиме тийгендиги чоң сыймык экенин ар дайым айтып келем. Эми Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракесин өткөрүүнүн алкагында аткарылган иш-чараларга да азын оолак токтоло кетейин. Мамлекеттик архив агенттиги тарабынан Казакстан Республикасынын президентинин архивинен, Алматы областынын мамлекеттик архивинен, аудио жазуу жана кино фото документтер борбордук архивтеринен Жусуп Абдрахмановго тиешелүү 33 барактуу 13 документ, 33 фото документ табылып, санарип форматка өткөрүлдү. Орусия архивинин социалдык саясий тарыхы жана Орусиянын мамлекеттик кино фото документтер архивинен 19 аудио визуалдык документтин санарип көчүрмөлөрү табылып, сканерден өткөрүлдү. Ошондой эле Москва шаарындагы Россия Федерациясынын мамлекеттик коомдук саясий тарих архивинен Жусуп Абдрахманов жөнүндө 155 баракта 39 архивдик документ табылды. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдужапаровдун Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана ишмердүүлүгүнө арналган Жусуп Абдрахманов аттуу даректүү тасмасы өлкөнүн бардык аймактарынын кинотеатрларында акысыз көрсөтүлдү. Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана саясий ишмердүүлүгүнө арналган тарых илимдеринин доктору профессор Ормушевдин жана тарыхчы Жумалиеванын Жусуп Абдрахманов чыгаан мамлекеттик ишмер аттуу илимий китеби басылып чыгарылды. Великий Жусуп Абдрахманов и его эпоха документалдык жыйнагын басып чыгарууга Кыргыз Республикасынын президентинин резервдик фондунан 390 000 сом бөлүнүп берилди. 2021 жылдын 9 декабрында Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин алдындагы комиссиянын кезектеги отурумунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгаруу маселеси каралып, колдоого алынган. Чолпон Ата шаарына Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, бул эс алуу багына Жусуп атабыздын айкелин ачуу пландалууда. Ал эми бүгүнкү жыйынтыктоочу иш-чаранын алдында кече жакында эле Абдрахмановдун урпактары менен чогуу Жусуп атабыздын күндөлүгүнүн түп нускасын Улуттук тарых музейине тапшырып бергендигиме өзүңүздөр күбө болдуңуздар. 20 кылымдагы жалпы улуттук тагдырыбыздын эң маанилүү саясий документтердин бири болуп саналган бул кол жазманы өзгөчө коргоодогу улуттук таберик деп жарыяладым. Ошентип, Жусуп атабыздын күндөлүгү музейдин эң баалуу экспонатына айланды. Дагы бир жакшы жаңылык. Өз доорундагы ар бир окуянын маани маңызын, анын ийгилиги менен кесепеттерин талдоого алган Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн толук версиясы басылып чыккандыгын сүйүнчүлөп айтып коеюн. Миллиондогон бейкүнөө азаматтардын башын жуткан сталиндик репрессиянын дал күчөп турган кези тууралуу жазылган айтылуу күндөлүктүн ошончодон жаалы катуу Иосиф Сталиндин так өз колуна түшүп калганы, анын ың-жыңсыз жоголуп кетпей сакталып калганы таң калтырчудагы, тамшандырчудагы окуя болгон. Ал ортодо канча жылдар айланып, акыры аман эсен колубузга тийгени элибиз үчүн чен өлчөөсү жок болжо. Күндөлүктүн саргарган барактарына, шурудай тизилген саптарына көз жүгүртүп отуруп, элибиздин алп уулунун санаасына өзүңдү санаалаш сезип, бир эсе каңырыгың түтөсө, бир эсе кол жазманын биздин күндөргө келип жеткенине шүгүр деймин. Ошол эле маалда Абдрахмановдун кыска убакыт аралыгында улуттук республиканын чамгарагын көтөрүүнү көксөгөн аң сезимге өсүп жетиши, республикачыл идеяларды ыкчам өздөштүрүүгө багыт алышы, бир коомдук түзүлүштөн башка бир коомдук түзүлүшкө өтүүнүн түйшүгүн тартышы эмне деген жоопкерчилик, эмне деген кемеңгерлик жана эмне деген эрдик болгон. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар күндөлүктү биздин баа жеткис мурасыбыз
эң маанилүү саясий документтердин бири деп айтсак жаңылышпайм. Мен Кыргыз элинин атуулумун деген ер азаматтар Кыргыздын кылымда бир жаралган чыгаан уулунун жазгандарын аздектеп окуп, арбагына таазим этип жүрөрүнө бөркүмдөй ишенем. 3000 жылдык тарыхы бар. Асты Манастай, арты Жусуптай эл баккан ерлери бар улуу элдин урпактарынан мындан арыда журт баштаар уул кыздар өсүп чыкпайт деп ким айта алат? Ошондуктан Кыргызстан, Кыргыз эли келечеги кең, өнүккөн мамлекетке айланат деп так кесе айта аламын. Жусуп Абдрахманов сындуу мамлекетти түптөгөн уулдары бар Кыргыз эли бактылуу эл экенбиз. Мезгилден учкул эмне бар. Бирок Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала бермекчи. Кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү үчүн анын өткөнүн биле жүрүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Алдыда Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун Кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөөнүн үлкөн милдети турат. Минтип айтып жатканымдын себеби эмдиги 2022 жылы Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев сындуу кыргыз кыраандарынын тоолуу Кыргыз облусун түзүү долбоорунун 100 жылдыгы белгиленмекчи. Бул иш-чараларды жакшы деңгээлде өткөрүп алалы деген ниетибиз бар. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын түптөп, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Жусуп Абдрахмановдун жана анын саналаштарынын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактайлы, бекем ынтымак менен гүлдөгөн Кыргызстанды куралы. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.